Assalamu алейкум. Менин каналыма катталгандар. Түскөл областы Бостер айылы. Суббота сенин сайын жарманка болот. Ошодон кыскартасына тартып берейин. Бир жумадан бери мен базарды чыгара элекмин. Ушинтип силерге жарманканын ишин көрсөтөйүн. Могу катарда жалаң балдарды сатат. Суюк бал, отурган балдар. Мондай нелер бар экен. Сместер, спорт питаниялар. Мынакей жалаң балдар. Көрдүңөрбү? Отурган бал экен, былтыркы балдар экен, Ар кандай кошундулар кошулган бал экен. Кожогат балы. Мынакей мондай спорт питаниялар, восковой свечкалар. Бүт бар экен. Мынакей 6 жана дем алыш күндөрү келип, ушул жерден соода кылып кетсеңер болот. Бул тарапта кийим-кечектер, айымдарга керектелүүчү каражаттар бар экен, сумкалар. Дармек мондай кашкулактын майы, балыктын майы, карчкырдын майы бар экен. Баалар ар кандай балдын баасы 500 сомдон жогору экен. Кеттик. Бу жерде эмне бар экен? Идиш аяктар. Бар экен. Базар ярмарка чоң, базар чоң. Ар кандай майда чүйдө нерселер сатылып атат. Ондай өзүбүздүн кийиштен жасалган тапчыкелер. Тапчыкелер канча эжеке? 650 сомдон. Буларчы? 9. Булар 9 сомдон. Мынакей натуральный өзүбүздүн чыккан, тердетпейт, жыттантпайт, жылуу. Бу жерде сувенирлер бар экен мындай. Көлгө келгенде баары ушундай кичинекей холодильникке чапталып турган магниттерден алып кетишет туристтер. Бу жерде дары чөптөр сатылат экен, ар кандай. Өзүбүздүн Кыргызстанда өндүрүлгөн экопродуктис күлөлөйт. Ашказан, бөйрөк, ар кандай диеталарга отурган. Бу жерде зер буюмдар бар экен. Сөйкө, шакек. Айымдарга белек кылам десеңер. Бу жерде чөп чайлар экен, Индиан чайлар экен. Индийский, пакистанский чайлар. Кандай сон жарманке. Бул жерде нандар сатылат экен, карачы кандай сон көлдүн наны. Уйгур нандар ар кандай сон көлөмү чоң, карачы. Мына карачы, жалаң нандар сатылат экен бул рядта да. Бул ряд ашлямпу ряды десек болот. Ашлямпу пирожкиси менен сатылат. Карачы кишинин көбүн жүлө жейш. Мына бул жерде жалаң ашлямпу сатылат. Мына навестердин астында көрдүңөрбү? Мынакей 70 сом ашлямпу. Ондай болуп салынат экен. Максым көрдүңөрбү кандай сонун. Аз даамдап көрөбүз. Мына ашлямпуну алдык. Порциясы ушундай экен. 350 граммдай чыгат го. 350-400. Ондай крахмалы. Соусу менен азыр даамдап көрөбүз.